дагы ошол нерселер үчүнчү. Эми улуттук мыйзамдыкты баягы бизде эмне деген кыргыз элинен ошол миграциянын заманында эми баарыбыз ушундай туш болуп калып атабыз жумушубуз боюнчачы. Анан сиздерге айта кетелик, бизде конфиденциальность сакташ керек да, ошол үчүн тегерек үстөлдө өтө керек. Ошон үчүн дагы ошону дагы эске алып, ар кимиңиздер, ар башыңар көрүнгөн колуңдорду тейлеген ушул аялзатсыңар, бир үйдү түтүнүн булаткан дагы апаларсыңар. Ошон үчүн колдон келишинче азыркы мына биздин Машракбан Садыкова котормочу кызыбыздын демилгесин, ошол кыздын сөзүн колдоп, мына ошондой иштерди дагы алып бара берсеңиздер, балким Москвада же бүт эле жер жүзүндө мындай бир кылмыштуулук азайып, балким бир аз бир үлүшүбүз болот беле деп суранып. Профессор УДН, председатель нашего НОО «Киргизское единение», просто хороший человек. Сөйлесөйдөн каманы кишини кечирип келдим, анан кечирим сурайм. Эми биздин Жамалды куттуктайбыз. Өткөндө баары сол шайлап алганбыз. Сиздердин энелердин ролунун чоң экенин азыр баары дары жолу уже ишеник да. Кечеинки дагы бир аз чатак иш болуп кетти. Биздин жигиттерибиз бир аз машина кылган экен. Ал бир жагынан кырсык. Анын ордунда болсо башка бир ар кандай сөздөр айтып жатат. Бир тууганым койбойт да ошондой болсо. Экинчиден, бул эми берки балдардан күнөөсү бул жерде эле болгон жок, бул тияктан алып келген тарбиясы ушул болот да. Ошончо 18-20 чейин чыгып келген балдар эки келип бир эки күндө тарбиялап койсо кыйын. Мүмкүн бир жактан окуп аткан болсоңуз керек. Фейсбукта немелерде эле ошол кафелерди жабыш керек, анан андай кафени жапкандан пайда жок деп албайбыз дагы. Алардын өзүнүн чаксы собственный нерсе. Просто бул колдон келишинче энелер, аталар, аксакалдар улам тартып чогулушка айтып турсак, мүмкүн бир кишинин өмүрүн сактап калсак дагы бул чоң пайда да. Экинчиден эми Жамал азыр эми өзүнүн пландарын дагы түзүп атса керек. Бир жылдык мындай иштерди кылабыз. Ardımızdan ürünleri çoğu inançlılasında bari jolu tutayım, ilgili kalayım. Bizim olustan gelişmişten nereden gerekirse söz veririz. Sizlerle biz daim şu gelişlerimizlerge çoğun ilgilik. Балдар үчүн тарбия бердик, алыста жүрсөк деп дистанционный балдарды окуттук. Мына бизде түрк лицейлер чыгып, ошол бүт акчаларыбызды тияка жөнөттүп жиберип, ошол лицей аркылуу бүт англис тилде, уровеньде балдарыбызга тарбия бердик. Акча иштеп, ата-энелерибиз көмөктөштү. Ошентип менин балам, ошо экинчи балам магистратураны бүтүп, Европарламентте практиковать этип, ошо Германияда азыр мамлекетте аябай өтө политолог болуп иштеп атат. Бир балам. Андан кийинки балам архитектор болуп Турцияда иштеп атат. Чоң проекттерди. Андан кийинки балам медакадемиянын с отличием бүтүп, ошо Анкарада азыр эми ординаторский эме кылып атат. Андан кийин кызым Кипрде окуп атат. Бул деген эми биз көчө чаңкы эле бул жакта жүрбөй, ошо балдарды дистанционно тарбия кылабыз. Көп айтат да, жок биякта жүрөбүз, балдар эмне болгон. Ошону эми көмөктөшүп, ата-эне дегендерибиз бар. Ошолорго акча жетиштүү салгыла. Ошону контроль кылгыла. Мисалы үчүн биз акча салабыз тиги жака. Тигилер мындай чоң тойлорду кылат, мындай китайский бирдекелерди алат. Ошо баланын биринчи очередь билимини тарбия кылыш керек да, билимини контролдош керек. Бүт ата-энелер эмне деп ойлойсуңар билбейм, бирок ошо билимди жакшы достаточно берсек, мына элементарный балдар колго түшөт, мисалы үчүн элементарный телефонду жаттабайт да.
Мисалы үчүн бизге 91 статья боюнча звони дейт. Ата-энеңе туугандыгыңа звонок кыл дейт. Эми мен сиздерге 1 сааттын ичинде юридический образование бере албайм, но бирок элементарно үйдөн жаттатыш керек. Балдаргачы себеби алып коет да телефонду. Анан 91 статья менен кармагандан кийин 48 сааттын ичинде ата-энелер, тууган уруп, любой адам кабарланып жетип келиш керек да, ошо отдел полицияга. Болбосо тиги бала эчтеке кылбаса деле жалоо жаап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сиздерден сураныч. Ардекени ойноп, WhatsApp'tan бирдекелер эметип отургандан көрө ошо балдарыбызга, кыздарыбызга үйдөн эметиш керек. Же болбосо билимдүү эжелерге, тартиптүү эжелерге, агайларга кошуш керек. Себеби окууну бүтүп келет дагы, даже орус классты жакшы бүтүп бүтпөйлү келип, анан бул жерде ошондой может быть вообще кылган эмес нерселерди айта албайт да, анан биздин жардамыбыз менен айтат. Но бирок биз кол коебуз. Ал тигиге да үйрөтө албайбыз. Буга да, биздин жумушубуз ошондой. Себеби подписка беребиз. Ошонан жаным күйөт да, неужели ата-энеси үйдөн ушул нерсени үйрөтүп койбойт дейт. Анан кайга алып кетет, эмне болот? Анан мисалы үчүн белгилүү эмелерди мисалы үчүн өздөрү да билет, юристтерчи, но бирок алар эми билесиңер, өздөрү бесплатно. Алар эми всё равно жан күйбөйт да, ошон үчүн юристтерди алып, башка кылып, не себептен мына бизди башка укпайт, тигилерди корочкасы менен адвокаттарды угат да. Ошол эми айтарым, ошо үйдөн элементарно тарбия бериңиздер. Телефондорду жаттатып кылган кыздарыбыз, основном ошо Жамал подругам аябай ошол жака күйөт. Ошого угайлы, ошого жардам берелиң, бир эле бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, ошо не обязательно мына кайсы жерге барсаң, тиги день рождения кылып аткан, тиги плов жасап аткан, тиги акчаларын чачып аткан, андай эмес да. Мисалы үчүн биринчиден өзүбүздүн культурабызды оңдойлу. Даже мына азыр келгенде эч кандай стол жок. Зато биз ушул жерде биз эметип атабыз да, ушул керектүү нерселерди алып атабыз. Не обязательно тамак ичип, арак ичип, же бир көчөлөрдө эметиштин кереги жок. Ушунчалык баягы билим, илим бизге ушунчалык керек болот да. И жана эжелер айткандай, мына чыгармачылык деле ашып барса, кыздарыбыз ырдасын, мындай өзүбүзчө культурдуу эмелерди эметсек, жетишкенчилик болсо, мына элдин ичинде дагы мына журттарда, мына бегене журттарда жүрөт, мына мусафир жерлер, мына диний жактан дагы мына азыр эже келиптир. Мисалы үчүн көп кыздарыбызга айтып дешибиз керек. Биз айтпасак, мен мисалы үчүн 53-кө кирдим. Мен 3 неберем бар. Азыр эки неберем Германияда. А уже садиктен уже немецкий эмеге барып атат да. Ошо биринчи очередь балдарыбызды, кыздарыбызды илимге, репетитор алайлы, орусча үйрөтөлүң. Келгенде мына жерде орусча үйрөнбөй, үйдөн үйрөнөлүң. Ошолорго ошо бүт эме түзүп берсеңиздер условия. Не иштеп атабыз, эметип атабыз. Же бир жерге барсаң, мисалы үчүн Кыргызстанга барып келдим кече отпускада. Барып дем алып келдик. Бирок барганда бүт салттар өсүп кетиптир да. Пататой кылып атат, кыз менен эме бала үйлөнүп атат, 7 түрдүү тамакта. Жөн эле биз уже болду десек деле мына келип атат да, ошолор кредит алып ошо ишти кылып атат. Чыккандан кийин ошолор ата-энеси келише албай, акча төлөй албай, урушуп кетет, ажырашып кетет. Ошонун эмне кереги бар? Андан көрө ошо мен предложение деп атпайбы? Предложением ошо мен ойлойм, ошо акчаларды келип кыйналып таап атабыз да. Мына жерде балдарыбыз көчөшүп барат, башка кылат. Ошо үйгө жөнөткөндө ушу балдарга элим, билим, ошо маданиятыбыз өссө экен дейм. Ошо мен айта турган баштай берсек, сүйлөгөндөр Сапаргүл Жылдыз Жазгүл айым четинен эле чыга бергиле туура түшүнгүлө, бүгүн эми мындай бир эме тегерек үстөлдүү болуп атат, эң жакшы болгон ойду айтып. Саламатсыздарбы? Мен атым Сапаргүл. Жамалжы ошол туура тандалган деп эсептейм. Сиздин үй-бүлөңүзгө, өзүңүзгө чын ден соолук, үй-бүлөңүзгө бакыт. Ушул баштаган ишиңизге чоң ийгиликтер. Кайсы убакта качан керек болобуз? Дайым тартынбай, эме албай, заңдылык байланышып, күчтүүлүктөрдү биз өзүбүздүн аялдары командабыз менен оң колуңуз болуп жардам берүүгө сөз беребиз. Мүмкүн болсо, бул азыркы бул миграциядагы аялдардын орду
ошолорду мына аялдарды, кыз келиндерден ошо кандайдыр жакшы жолго салып тарбияласак болот. Өзүңөрдүн оюңар боюнча дагы бөлүнүшө кетсеңер, себеби бул өтө. Поделитесь, пожалуйста, мнениями, вот, действительно, о женщинах, которые находятся в миграции. Колыңардан келишинче, ошо какими путями, какими средствами мы можем их вот на верный путь поставить дегендей да? Мүмкүн болсо. Келе ғой. Саламатсыздарбы агайлар, желим. Мен Атыласа, Тазаттык радиосунун журналисти болуп иштейм. 4 жыл болду, 5 жылга келет Москвада. Анан өткөндө Роза Отунбаеванын форумунда, кыз мекендештер форумунда болдум. Ошол жерде миграцияда кыз келиндердин көйгөйлөрү жөнүндө айттым да. Анан менин негизги сунушум бул жерде мен өзүмдүн байкоолорум боюнча эки кишилерге караганда кыз келиндер көбүрөөк табат да. Салон тармагы болобу, тазалык, супермаркет, жумушу да кичине тазараак, жакшыраак дегендей да. Мен байкашымча бул биздин кыз келиндерге эми ишкерлик боюнча жетишпей атат да. Мисалы үчүн өз алдынча иш ачуу, акчаны туура колдонуу, мисалы үчүн инвестиция кылуу, мисалы үчүн парень ошону кантип акчаны жүгүртүп, тапкан акчасын кантип колдонуп ушундай керек да. Мен ойлойм ушул комитеттин алкагында, мисалы үчүн азыр бизде Нургул Кайымова эме көмөкчүлөр деле өздөрүнүн ишкерлер айымдар деп түзүп атышат да. Мен язылабай женщина деп. Анан бирок ойлойм ушул тармакта ушул каржы башкаруу, акчаны туура колдонуу, анткени мисалы үчүн мен көп салон иштеткен кыздарды билем. Баягы иштеткендер ачып атышат да, жакшы да, бул тармакта ээлеп атышат. Анан бирок башкалардын колунда иштеген кыздар билем, мисалы үчүн алар айына 10 000 сомго чейин табат да. Кээде ойлондум да, кайра 12 евро окуп алсам депчи. Мисалы үчүн бирок күнүнө 10 000 сомго чейин табышат да. Мисалы үчүн маникюр, чач кирпик тапкан кыздарчы. Бирок ошол эле маалда ошол акчаны мисалы үчүн кийимге, көчөгө, ары бери басканга колдонуп, мындай туура же ата-энесине жиберишет. Мен кыздарды билем, ата-энесине 5-10 жыл атасына машина алып берип, үйүн салат, тине кылат, бирок биякта убактысы кетип атат, ден соолугу кетип атат, мындай келечеги жок, ден соолугунан айрылып, жаштыгынан айрылып, анан жаман көрүнүп, жаманаттуу болуп, ушинтип калып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул финансы жагынан, юридикалык жактан билим болсо, анан көбүрөөк ишкер айымдарды тартып, бул жака жаш кыздарды тартып, анан ушул тажрыйбасын да бөлүшүп дейм да. Бул тажрыйба бөлүшүп, мындай бизде эжесиңдилик бар го, ушундай кылса деген тилегим бар да. Анан Жанна эжени мен көптөн билем, ушу 4 жыл 5 жыл Москвада жүргөндөн бери эле ушул юридикалык жагынан да аябай билимдүү, элди аралап жүргөн, баардык чыгармачылык инсан өзү. Анан канча жерлерибизде мисалы үчүн ошол кылмышка жигиттер, балдарды, кыздар жөнүндө ошол чогуу бирге иштешип, маалымат алышып иштешип жүрүбүз. Анан Жанна эже келип калайм, аябай чоң жүк, өзүңүзгө дагы ишиңизден тышкары. Анан бирок ушул кандайдыр бир пайдасы болот, жакшы иштер болот деп тилек кылат. Турсак, бардыгы жакшы болот бизде. Ишенем мен. Жазгүлкөр, четин элде кете бердилер. Анан мээримди мен тааныштырайын. Всем добрый день. Меня зовут Жазгуль. Я сейчас не ожидала, что здесь соберется столько народа, и я вообще не ожидала, что такое собрание будет. И я даже и не знала, что будет вас приветствовать как нового руководителя. Я вас поздравляю от всей души, очень за вас рада. И вообще устраивать такие вещи в Москве. Извините, что я на русском говорю, я просто родилась и выросла в Москве, и для меня этот язык более, то есть, да, близок, и я на нем лучше излагаю свою мысль. На том, что женский коллектив, то есть то, что вы здесь открыли, да, женское сообщество, кыргызок, и то, что вы говорили, то, что надо поддерживать тех мигрантов, которые здесь вот сюда приезжают и не знают, куда деться, если у них происходят такие вещи. Мне кажется, это надо в массы, в соцсети все это распространить обязательно, чтобы у вас была большая достаточно аудитория. Я по образованию историк, и когда мне рассказали, то есть вы сказали, что вы стоите у руководства, я просто приведу несколько примеров. Допустим, ныне сейчас живущая руководитель, не руководитель, королева Великобритании, сколько она побила рекорд. Посмотрим на пример ее руководства, то есть Англия сейчас
одна из передовых стран. А дальше вспомним историю Екатерины II, которая была здесь в России, она тоже была руководство и Екатерининской эпохи, и викторианская эпоха, тоже в Англии. То есть женщина в руководстве, она достаточно хорошо себя реализует, если это умная женщина. Я уверена в Жанне Сабаевой и думаю, что у нее все получится. Ну, еще раз поздравляю вас, спасибо, что пригласили. Можно я без стихов сегодня обойдусь? Меня зовут Джазгуль, мне 31 год, у меня 2 детей. Ну, пока домохозяйка, я в декрете, выхожу с 1 января на работу, работаю в Мегафоне с 2010 года. До этого перепробовала множество профессий, но пока остаюсь в телекоммуникациях. Закончила исторический факультет, также у меня есть одно незаконченное высшее менеджмент управления организацией. Закончила множество разных курсов, но они мне по жизни пригождаются, но я по ним не работаю. Ну, деньги на них не зарабатываю. Пишу стихи, иногда занимаюсь дизайном одежды. Ну, меня интересует все в этом мире, все хорошее, светлое, доброе. Кыз келиндердин, аялдардын комитетинин чогулушу биринчи болгондон кийин биз баягы баарыбыз эле бир мындай зыңга тизгендей жашоодо жашап калганыбыз жок. Кечирип коюңуздар. Бизде эң жакшы нерселердин арасында дагы бир мындай турмуштагы бир оор нерселерибиз да болуп атат. Мына ошол өздөрүнүн көйгөйүн айтайын деп да келген кыздарыбыз бар. Мерим, ачыгын айтып эле коелу, эми себеби дегенде орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Мерим азыр өзүн тааныштырып кетет. Көп жылдан бери москвичка, ушул жерде жашаган, турмушка чыккан, ошол жашап анан балалуу болуп, ошо ортодо укуктук, мыйзамдык өзүнүн энелик укуктары бузулуп, мына кыргыз биримдигине Турсунбай Садымбекович мына бизге арыз менен кайрылып атат. Анан бүгүн ушул баарыңыздардын ушул катышуңуздар менен Меримдин дагы ушул көйгөйүн угуп, андан сырткары ушул жакшынакай арызын кабыл алып, колубуздан келсе жардам берсек. Колубуздан кандай мүмкүнчүлүк келсе, элчиликке мындай кайрылабызбы, өкүлчүлүккө кайрылабызбы, же болбосо мына ушул отурган ар бир бирөөбүздүн бир кичине мындай мүмкүнчүлүгүбүз барбы дегендей да, Мерим уялба, эч кандай себеби мына ачык мындай прозрачный сүйлөшүү болуп атат, ачык айтып, ак сүйлөп, ошо өзүңдүн арызыңды кабыл алабыз, бирок сенин ооздеги дагы сенин сөзүң тууган. Туура дейсиз ба, кандай дейсиз? Бюджеттен бул жерде окушат, иштешет, ошол жанагы тиги сиз айткан тарбия аябай туура келди. Сиз тарбия жанагы үйдөн башталат деген, ошол ата-эне кандай тарбияны берсе, ошол бала ошону кулагына алат, көп айта берсе, бири болбосо да бир сөз кулагына кирет деп ойлойт балдарганчы. Мен балдарым студент, чоң балам архитектурный институтту бүттү. Экинчи кызым ал деле бул жерде институтта 5-курста окуп атат, төрөгө иштейт, Sunlight магазинди билсеңиздер керек, айрыкча аялдар жакшы билебиз. Алтын менен биринен сатыла турган магазин. Директор болуп иштейт кызым ошол жерде, бирок окуйт дагы, иштейт да, окуйт да. Кичинекей балам ушул жерде юридический академияда 4-курста. Ошол балам өзү да иштейт, өзүнүн кесиби боюнча юрист, российский компанияда орустар менен. Анан ушул көйгөйлүү маселе бул биздин тагдыры карай турган специалист, юрист. Менин балам ушул маселе боюнча иш алып барат да. Анан өткөндө дагы биздин жердешибиз жана Нурлан деген милицияны атып койду деп кармалып атканда мен кайрыктардын немесине жөнөттүм. Эгер жардам болсо, мен кичине болсо дагы мен жардам тийсе, мен өтө кубанычтамын деген бердилер. Ушул жолдоңуз жердештериңизге айтыңыз, сайттарга бериңиз дегенден мен кайрылдым. Бирок ага чейин эле жардамдар болуптур, каралып атыптыр, керештик. Ушул балам сенин тагдырың боюнча
ошол юридикалык компанияда Россиянын компаниясында иштейт. Мен колуман келишинче сага жардам беришке аракет жасайм. Балама бүт кабарды жеткирейин. Эгер сен байланыша турган ушу жардамга муктаж болуп атканыңды сезип, ушу байланышып, мындай кандай десем, посоветоваться деген эмеге турабыз. Кеңешип, балам иштеген жерине бар, айланып кетейин. Мен дагы айтайын балама, координаттарын берейин, визиткаларын, телефон номерлерин азыр берем. Буюрса, ошол кайрылып, мен колуман келишинче ошол кызга жардам беришке балама. Бүгүн жакшы күн экен. Биринчиден Жамал эжем куттайбы. Жамал эже мен билгенде 5-6 жылдан бери коомдук иштерде өзүн көрсөткөн ишкердүү айым. Бул ишти дагы өтөсүнө чыгат деген үмүттөмүн. Мисалы, биз эми чыгармачылык чөйрөдө чогуу болгондуктан өзүнүн ишин өтө жогорку деңгээлде алып барып жүрөт, көптөгөн окуучуларды чыгарып жүрөт. Азыркы ишин деле жакшы алып барат деген ойдомун. Анан эми кечеги окуя жөнүндө айтсак, өтө үрөй учурган жаман иш болду. Балдарыбыздын, анын ичинде биздин балдар да бар экен. Байыш азыр жакшы болуп калды. Кече реанимациядан чыкты палатага. Эми ошол кырсыктардын алдын алыш керек да. Кантип? Мен ойлойм. Мектепти бүтүрүп эле жөнөтүшөт да биздин ата-энелер Кыргызстандагылар. Эмнеге өздөрү кошо келип иштешпейт? Же болбосо ата-энелер кошо өздөрү келиш керек, балдарды контролдош керек. Күнү чыгарбастан дегендей. Же болбосо өздөрү келип иштеш керек, туура. Же болбосо бир арыз мененби, кандайдыр бир нерсе менен кайрылышыбыз керек да. 25 жашка чейинки балдарды, кыздарды жибербеш керек Москвага, миграцияга. Себеби окууну бүтөлү, мектепти бүттү, айылданды, шаарданды, разница жок. Окууну бүттү, келишет, мына мегаполиске келишет. Эркиндик деген ушул түрдө чыгышат. Бизде эмне көп, кафе көп, тинтик клубдар көп. Ал жака баргандан кийин таң аткыча отурушат, ичишет, чегишет дегендей. Анан акыры ошол окуялар менен бүтөт да, конечно. Ошонун алдын алыш керек да. Ушундайга силердин күчүңөр жетет, эми чоңдор да, бийликтерге десек. Ушул нерселерди козгоп, Кыргызстанга жеткизсеңер, элчиликке жеткизсеңер. Эми биз карапайым элбиз, биз сүйлөп эле кала беребиз да. Силер Жамал эже, Турсунбай агамына ушул нерселерди жеткизип, 25 жашка чейинкилерди категорически запрещен кылышыңар керек да. Кыргызстанда билим алсын, турмушка чыкканы чыксын, анан күйөөсү менен келсин, аялы менен келсин, бизде беле. Дагы жакшынакай болуп үйлөнүп ошол балдарыбыздар бөлмөк да. Ошол эми баарыңарга илип калайын. Жамал эже, ишиңизге ийгилик. Жамал эже, бүгүнкү ордуңуз кут болсун. Сиз менен андай сыймыктанабыз, сизден үлгү алып жүрөбүз. Биз көп жаштар баарыңыздардын үйүңүздөргө ынтымак болсун, биримдик болсун. Жана бир эжем айтып кетти, бир жакадан баш чыгар, бир жеңге кол чыгар деп биримдикте болойлу. Сизге калыр ден соолук, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым эле бизге окшогон жаштарга үлгү болуп жүрүңүз. Биз сиз менен дайыма сыймыктанабыз, Жамал эже. Мен ойлойм, ушул ишти сизге ишенип берген ишти жогорку деңгээлде аткарасыз деп мен сизге ишенем. Биз сизди жакшы көрөбүз. Айрыкча мен сизди жакшы көрөм. Өзүмдүн апамдай жакшы көрөм. Ошон үчүн ушул жерде эми ушунча чыккандан кийин энелер жөнүндө бир ырым айтып коеюн деп ойлоптум. Энелерге миң таазим. Энелик жүрөгүңүздөр эч качан оорубасын. Ошон үчүн Алтын апам деген ырымды окуп берейин. Ушул сизге дагы белек болуп калсын.
Алтын апам жылдан жылга улгайган, периштедей жаш элеңи сүйкайган, акылдуу бол, секелеги меркемдеп, амандыгын күндө сурап Кудайдан. Кымбат апам күлүп жеңип баарысын, кийгиз чүүсүз кийим тандап жаңсын, көкүрөктөн көрүнбөгөн көксөөлөр куюлушкан ыр дүйнөмгө жаңырсын. Жаным апам кылымдарга жол салган, сиз бар үчүн дүйнө жарык кооз алам, миң мертебе кулдугур өтөрмүн, жөлөнүңүз жөлөнүшүңүз боло алам. Таалайым сиз шаттык курчап кубанам, медеримсиз жашоо күнүн улаган, картайбаңыз, саамайыңыз ак басып, көп жашаңыз суранам. Саламатсыздар, урматтуу энелер, апалар, эжелер, агайлар. Алдын ала кечирип сурап анча орусча араштырып жүргөн. Өзүм окшардан болом. Медицинский факультет акча государственный больницада иштедим. Азыр жеке клиникада оштардын клиникасында иштейм, как врач, как дерматовенеролог, как врач-косметолог болуп. Жамал эжени куттуктай кетсем, Жамал эже сизди көптөн бери тааныйм. Чын жүрөктөн куттуктайм, баардык сөзүнө кошуламын. Ийгилик сизге, дүйсөңүз чын болсун. Болуңуздун кызыңыздардын урматын көрүңүз, бактылуу энелер болуңуз. Сиз ушул жумушту аябай жакшы мыкты аткарасыз. Көзүм жетет. Ошол анан эгер мындай өзүмдөн кичине айта кетсем, азыр несколько другом айтам, Жамал эже айткандай, если у вас есть предложение, рассказывайте дегенге кичине кошумча кылсам, көптөгөн эми мен өзүмдүн специалистим боюнча мондай практикада кездешкен моменттерди айтайын деген ой бар да. Венерологияда иштеп жүргөндө көптөгөн жаш кыздар, балдар, өзүбүздүн анан өзбек, тажиктер, эми мындай нацияга бөлүнгөндө жалпы эле өзүбүздүн мусулман кыздар, балдар мындай ар кандай жаман оорулар менен да бат-бат түшүшөт да. Кыргызстанда окуп жүргөндө биздин группа аябай активный группа болчу. Биз деген определенный айдын бир күндөрүндө жанагындай бесплатный сабактар өтөт болчубуз. Эжелер айткандай тарбиялык сабак окшош, бирок именно медицинский частта, именно как в семье правильно себя вести, анан кийин мындай жугуштуу оорулар боюнча кантип сактаныш керек, кандай боюнда болгондо эмне чараларды колдонуш керек правильно, чтобы роды прошли, чтобы беременность была правильно. Эненин ден соолугу чың болсо, кыз баланын, келинимиздерибиздин ден соолуктары чың болсо, естественно биздин балдарыбыздын да ден соолуктары чың болот. Ошол биз деген мондай Кыргызстанда бул жерде деле өткөрүүгө аракет кылам. Мен Жамал эжеге жардам берем, ушундай кечелерди өткөргөнгө сөз берем. Bir айда bir жолу ушундай кечелерди өткөрүп турабыз. Ар жолугушууларда Жамал эже сизге темаларды айтып турам. Ушул тема колуңуздар бош болгондо келсеңиздер, аябай интересный темалар болот, жакшы. Жугуштуу оорулар боюнча кандай сактаныш керек, эмне кылыш керек. Эгер ошондой учур болуп калса, биринчи ситуацияда эмне кылыш керек, чтобы дальше өрчүп кетпеш үчүн. Бизде көбүнчө эми кыргыздар эле деп айтпайм, бизде көптөгөн ошол мусулман элдин арасында эми көбүнчө мындай өтүшүп, хронический болуп кетип, уже мындай леченияга уже практически не подлежит болгондо келишип көбүнчөчү мындай өтүп таптакыр хронический болуп кеткенде ошону алдын ала кандай чараларды колдонуш керек. Себеби кандай десем, көбүнчө жугуштуу оорулар эми аял кишилер, азыр айтсам капа болбосуздар, мындай катты тийбесин. Просто аял кишилер көбүнчө мындай өздөрүн жакшы карабагандан, жакшы мындай гинекологторго барбагандан, анан кийин көбүнчө ушул эме болот да, бат-бат кайрылса же болбосо биз деген азыр 2018-жылы, конечно, көптөгөн гинекологический центрлер ачылып калды. Кыргызстанда өтө мындай ыраазыман көптөгөн эмелер жакшы советтер берип, бирок мындай
акча жагынан гана карап мындай лишь бы акча алышып тургандай туура эмес диагноздарды коюп мынтип туура эмес дарылар назначать этип же болбосо ушуну ичкене мындай кылыш керек дальше деп айтпайт да, боюнча айтадычы. Ушундай суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Ошол бир айда бир жолу журналистке айтып жазып турамын. Сиз айтып коесуз да, келип ушундай кечелерде катышсаңыздар, жаш кыздарыңыздар болсо турмушка чыга турган, турмушка чыккан, ошол кечелер келсе деле болот. Кийин барып кыздарыңыздарга барып айтасыздар да, эми биздин менталитет боюнча ал жөнүндө мындай бул деген бул мындай закрытая тема да, мындай кыздарыңыздар менен отуруп айта аласыздар. Мисалы үчүн менин апам деле мынтип отуруп болуп кеңешип болгон эмес, мен көбүнчө кеңелериме сурап болчумун. Анан кийин чоңоюп калгандан кийин уже врачтарга кайрылып өзүңүз врачтардан сурайсыздар. Бул жерде эгер ошондой мындай моменттер болсо, маселе боюнча кайрылсаңыздар болот. Ошо жаман эчеге кайрылсаңыздар мен сабактарды өтүп турам да. Бул абдан жакшы азыркы жаштарыбызга өтө керектүү, актуальный маселе. Эң чоң мисалы биздин улуулар да эми көзү көрүнүп, башы көрүнүп калгандар. Ошолорго айтсаңыздар болбойбу? 12ге чейин иштетип, 12де как положено. Бул кафе, ресторанбы, жаба турган бул закон чыгарсаңар болбойбу? Жок, ушу боюнча ойлойбуз. Мен кечинде иштейм да, сменим эле. Биз жумушка күнөө чогулдук. Активисттер Фейсбуктан жарыя берилип, ошо кайдыгер эмес жарымдар баардыгы келип, баягы медиктерибиз келиптир, аялдарыбыз, эркектерибиз, кафелердеги баары келишиптир ушул боюнча. Эми бул бир эле жанакы көбүлөп кеткен баланын, теги 10 баланын эле көйгөйү болгон жок. Бул жумурай журт кыргыз элинин көйгөйү болуп атат да. Ошон үчүн кайдыр карабаган адамдардын баардыгы келиптир. Өтө кубанычта болдум, ушунчалык адам чогулганына. Ал жерде бир 200дөн деле көп болду окшойт да. 200дөн деле көп адам келди. Өңчө үйдө жаштар, анан кийин улуулардан жанагы биздин белгилүү бул жерде 50 жыл 40 жыл жашап калган агайларыбыз, эжелерибизден болду аралашып. Эмне деп айтмакчымын? Ошол жерде баардыгы эле мен дейт да, мен дейт. Мен минтем дейт. Мен жасайм, мен минтип жасап атам дейт. Акыр күндөрү жакшы. Өткөндө Кара Көлдөн бир аял өлүп калып эч кимиси жок экен. Бир жума жатты. Урус неме КЖ группасына ким бар ушул жерде? Бар жатмы? Жок, барам. Ошол неме горячая линия деп Улан Кушматов кыргыз клубундагы неме деп уюштуруп койгон 200дөн ашык адам бар ошол жерде. Ошо жатып калганда эч ким табылбай, ушундай болгондо, мынау азыр такси КЖ 312 деп рекламадан окутсаңар керек, ушулар жөнөттү. Бирок ошол мезгилде катар эле өлүм аябай көп болуп кетти. Ошонун баардыгын ошолор жөнөттү. Мен угуп отурдук, сиз дагы барсыз. Бирок ошолорго ыраазы болуп, баягы көзүм чачырап турганда ошондой жумуштарды алып кетип аткан балдарга, жаштарга ыраазы болуп отурат экенсиң. Анан кийин кечекиндей жерге келгенде эле баягы өздөрүн пиар кылып мынтип жолтонуп чыккандары, сүйлөгөн сөздөрү, өздөрүнүн алып отуруштары, мындай эч бир адам затына туура келбейт да. Мен муну менен эмне деп айтмакчымын? Биздин адамдардын, кыргызстандыктардын ошо билим боюнча, өздөрүн алып жүрүү боюнча деңгээли өтө төмөн болуп түшүп кеткендигин билдим. Улууну сыйлаганды билишпейт, же интеллигент адамды сыйлаганды билбейт, же бирөөгө суроо бир алып туруп, ошол берген суроосуна жооп укканды билишпейт. Омуролуу эле элчиликте диаспораны аксакалдарды күнөөлөп атат. Эмне жасап койдуңар, эмнени берип койдуңар, эмне жардам бересиңер дейт да. Эми жардам бериш үчүн биздин элчилик деле обязан эмес, обязан жерлери деле бар. Бирок основной элчи деген эл аралык региондордон дипломатический иштерди көбүнчө алып кетиш керек эле. Биз болсо ошогон көйгөйүбүздү айта берип отуруп, азыр Гүлбарчын туура мигранттар менен иштеш керек, пресс-секретарь катары
Анан калгандар анча-мынча бир чоң мероприятияда мынау маданиятыбызды, мындай бир нерселерибизди могу эл аралык Россияда жүргөндөн кийин ушуларга бир международный уровеньде билсең көрсөткөндө ошол катышып коюшка акысы бар деп ойлойм. Калганы алар дипломатический иш менен иштеш керек. Биз менен ким иштейт? Пресс-катчы иштейт, юристтер иштейт. Документ боюнча барганда ошол консулдун, элчиликтин майда жумушчулары иштейт да. Анан Болот Исаков өзү келбеди деп требовать этишип атат да. Азыр менин билишимче 3 мамлекеттин элчиси болуп калды Болот Исаков азыр кандай? Эми ал кагаз жумушунан деле бошобосо керек деп ойлойм мен. Бул кагаз жумушу деле өтө кыйын нерсе. Анан кийин ошону требовать этишип атат. Ага жооп берейин десе кайра укпайт. Минтип ооруп алып дем алганга мүмкүнчүлүк жок. Райымтул Арсыматович Батюш болсо дем алганга немеси белбей, алы кетип мындай жаман болуп калды. Мен ушуну көрүп аябай кейдим да. Булар азыр ошолор менин кичинекейди, эң кичинекей балам 89-85 жылдар. Ошондой эле балдарда, ошо балдар ушундай тарбияланды. Ошо кыргыздын намызы чачылса, намызы баарыбызга тийип атат. Ошо жаштар ар бирибиз квартирада жашап атабыз, жок дегенде бир 5-6 кыргыздын кыздардын ичинде жүрүп атабыз. Ошолорду келчи деп чакырып алып, болбосо өзүбүз деле мындай бир аксакалыраак сөз өтө турган сен жакшы экенсиң, эми мындай кыздардан бирөөнү алып алып эже жүрүңүз деп экөө үчөө биригип алып кафелерге барып, мына өткөндө кефсида кызды көрсөтүп атат интернеттен көрдүңөр. Туура эмес, баягы клиент күчтүү арматат алышың керек, сөз түрдө. Анан кийин обязательно жашай турган жерим болуш керек, баягы туруктуу айыгым болуш керек. Ошолордун баардыгы иштеген ишин аны сенip жардам бере турган обязательно өзү сага опекун жанында болуш керек. Юридический жактан караганда основной ошолор менен аракет жасасаң утасың. Чыкпашың керек. Чоң рахмат. Ассаламаларыңыздын сөздөрү дагы бизде өтө керек. Азыр мүмкүн болсо 1 мүнөттөн, эме убакыттын тардыгына байланыштуу Дамира Казакбаева, Тамиля, Кыялка баардыгыңар эле 1 мүнөттөн болсо дагы чыгып сүйлөгүлө. Сырга чыкпай калгандар Нооруз чыгып эле сүйлөп койгулачы. Убакыты мындай. Московский дом национальность благодарность жазып берген, ошону тапшырып койсом. Выражаем вам глубокую признательность за сохранение и развитие национальной культуры, а также активную деятельность по укреплению общенационального единства народов России. Тарасов өзү кол коюп берди. Дагы Азиза Ботобаева Азиза Кабылбековна, бул эң кичинекей биздин катышуучубуз. 2 жашар кызын алып келип, кызы бир сон бой коюп, бешигибизге жатып берди. Азизага дагы выражаем вам глубокую признательность. Кызыңа өзүңө. Мен жана айтма сөздөрдүн баарына көп кээрлер укпай калды. Biz kızlar toplop, Moskvada жашаган kızlar toplop, улус кыздардын башын топтоп, ушундай Кыргыздын жакшы нерселерин көрсөтөлү деп чечкенбиз. Агайын жардамы менен 1-чи выставкабызды өткөзүп алдык. Эми кийинки выставкабыз Айтматовдун юбилейине жараша карата уюштурган жатабыз. Ал бул библиотекада, чоң российский государственный библиотекада болот. Декабрда сүйлөшкөнбүз, анан чейин октябрда Кыргыз диаспорасына катышабыз. Ошондо и скульптура, и живопись, бардык прикладной искусство бардыгын топтоп алып көрсөтөт. Өзүбүздүн жакшы жактарыбыз. Эми жакшы жактарыбыз көрсөттү, жакшыны өткөздүк деп мактанып аткан маалда эле мындай бир нерсебиз чыгып калып, неме болуп калдык да. Анан мен предложение айтып кетип дегенден мен мындай предложение киргизейин дедим эле. Мен кече бул жака чыгарда мага Гүлмира Кутуева бул Кыргызстанда
бакытты, башы жакшы таанылган кол өнөрчү Ус айым бар. Ошол айым мага суроо өстүрүш жөнөттү. Москвалыктар бизге спонсор болуп бере аласыңарбы деп. 6 адамга булар Японияга жолдомо алышыптыр. Жатаканасы ашы бардыгы бекер болот экен, только билетиңерге өзүңө ыргы акча чыгаргыла дептир. Ошогон эгер мүмкүн жардам бере ала турган болсоңор, бул менин активдүү Facebook'та бар. Бирок акча тегиңерди жөнөтсөңөр болот. Ал эжеден кайтып келет. Себеби колу гүл бардыгы кылалат. Ошол бир өтүнүчүм бул. Анан экинчи өтүнүчүм жалаң жамандык жактарга биз акча чогултуп көрүп калдык. Ошол биз ушу Кыргыз бириминин атынан же кай жерден бир фонд акча топтоп 50 рубльдан болсо дагы, бирок ал акчаны бир эле адам, эки эле адам чечпей, бир 7-8 адам чечип ошол акчаны. Ушундай бир жактарга кетип атканда немеден Фейсбуктан окудум. Чемпионатка кетип аткан бала апасы экөө жалгыз жашайт экен, жол билети жок, ал дагы акча салып неме кылды. Ушундай өсө турган балдарыбызга жардам берип, ошо Кыргызстандын жакшылыктарын көрсөтө турган нерселерге жардам берсек, өлүм житим болгон жерге эле жардам берели. 100 рубль, 50 рубль эч мындай оор эмес, берип койсоң болот. Бирок көп төгүлсө көл болот демекчи, ошол бир адамдын ажарын ачат, бир адамдын тагдыры чечилет. Ушуну туура көрсөң, ишенем бардык орун каалаган тилектериң баарын аткаранга сен кудуретиң жетет. Самое главное здоровье, ден соолук болсо бардыгына жетишет. У тебя все есть. Остальное все есть. Москва гайлыктары адабий клубунун биздин Бакыт Папанов агайыбыз келбей калды. Менин дагы бир тирөөчүм. Кыргызстанда көчмөндөр оюнуна барган, ордо оюнду ушундай жакшынакай ойноп, жакшы мыкты жетишкендиктер менен кетет. Мына өзүбүздүн мына Ноорус агайдын ордуна дагы жетекчинин орун басары болушуңуз менен сүйлөп коюңуз. Рахмат. Биринчиден ошо Жамал эже сизди куттуктайм. Ошол должностька келишиңиз менен сизге ийгиликтерди каалайм. Мен сизди билем, энергичная, позитивная, ушундай аялсыз активисткасыз дайыма. Анан элдерди мындай топтоп, жакшы ой пикириңизди айтып, мындай тезирээк кабыл алдырганга аракет кыласыз да, мен билем сиздичи. Ошон үчүн мындан ары да сизди жакшы иштейт деп ойлойм. Биз да колдон келишинче колдойбуз. Ошол дайыма ишиңиздер илгери болуп, ушинтип жүрө бериңиздер. Ошон үчүн атайын эми сизди колдоп, кубаттап келдим. Ошон. Ой, рахмат. Ошондой эле мына чыгармачылык биздин Москва гайлыктары клубунун ушу эң жакшынакай 2 жыл, 3 жылдын ичинде 2 китебин чыгарып койду. 3-үчүсү даптай турат. Сырга биздин Калмыкаева. Акыл кызыбыз. Рахмат. Биринчиден куш келипсиздер. Жамал куттуктайм. Ордун менен ишенем мен сага. Эл да ишенген үчүн шайлады. Ошо бул жерден сага келген болсом дагы мага таасир калтырган менин кызыбыз. Өзүм негизи ушундай боркер адаммын. Өткөн эле мен окугам сиге. Тамара Жумашева Фейсбукта менин билишимче журналисттер, посттар ушу журналисттердин немесинде сөздөрү баалуу, жакшы посттор жазат. Айтып атпайм, мына миграцияда жүрөбүз. Мен өзүм 10 жыл болдум, болот, январда келгениме. Мигрант болуп. Ага чейин 20 жыл реанимацияда анестезистка болуп, медсестра болуп иштеп жүрүп, эчтеке аштырган жок чындыгында. Жолдошум милицияда иштеп, эч нерсе аштырганыбыз жок. Балаларды чоңоюп, уже даже студент эмеге окууга тапшырып турган болгондо уже не болдук да, Москвага келип. Кудайга шүгүр эми, ошо орус элине деле кимдир айткандай. Айтайын деген сөзүм мен ошол Жумашеваны айтып кой, бир кыз деле тарбиялаган айтылат, кичинекей пост менен уже жаман көрсө да, жакшы көрсө да билдирүүнү айтып берет. Биздин акыбыз бар, ар бир балага деле, кызга деле кыркүйдөн тыюу. Айтып бергенге акыбыз бар. Биз эч ким келин кыла албайт, эч ким уже неме кылбайт, биз элебиз. Кайсы квартирада жашаса, уже айтышка акыбыз бар. Ар бир кызды, ар бир баланы жаңы келген алар уже бизде деле жаштык болгон.
эмне иш болушун билбей кичине акча тапканда уже айлана чөйрөсү кеттик деп көп акча кармагандар клубка ошо кечегиндей болгон окуялар ошолордун эмесине жардамыбыз тийиши мүмкүн. Ошондой барып жүрүп жакшынакай мезгил сулуу мезгилде ушундай башка улутка туш болуп калышы мүмкүн. Мына менин кызыбызга окшоп. Ал мезгилде уже сүйүү күчтүү, сүйдүм күйдүм деп тийиши мүмкүн келечегин ойлобостон. Ушул немеге көптү көрсө көл болот деген бул деле жакшылык иш. Кудайдан тилеп калайлы да, мына биринчи немелерден аздан болсо деле адвокатына көп акча керек болсо деле канча бир баласын алганга мына жогорку агайлар деле жогоруда отурган жардам берсе, биз мындай деле акчалай жардамыбыз тийсе деп ишенемин. Кудайдан сураган ушу менин бир баласы калган. Ушул Москва кайрыктагы клубунун дагы редколлегиянын жооптуу кызыбыз биздин аябай жоопкерчиликтүү акын Гүлжан Жантороева. Саламатсыздарбы, урматтуулар. Жалын келип, кечеге келген жакшылык күнгө келген жалпы кыргыз мекенибизде. Баарыңыздарга жалынды ысык айтам. Жакында эле келдим, Кыргызстандан 3-4 күн болду, Кыргызстандан келдим. Баарыңыздарга салам. Эми келгенимде эле биринчи чакыруу ушу жакшылыкка катыш болдум. Жаман эже, ишоңуз болсун. Эң башкысы ден соолугуңуз болсун, өмүрүңүз болсун. Мен сизге Кудайдан биринчиден ден соолук тилеп сурайм. Ишиңизде болсо, мен ишенем, толук 100% аткарып кетесиздер. Анан жалпыңыздарга үйрөнүп бакыт каалайм. Баарыңыздар ошол ойлогондой тилек максаттарыңыздар ишке ашсын. Мен ошол жылда бир башкача бир позитивный нотка менен бүтүрсөк. Ысык көлдүн ак куусу Кыял Апышева деген кызыбыз канча жылдан бери мына ачык менен айтып коеюн, өзүнүн мамасы, апасы айым болсо, мен жерде дагы өзүнүн апасындай болуп эле ошол кызымды тарбиялап жүрөм. Мына 5 жыл, канча жыл, 6 жылдан бери бирибизди тааныйбыз. Ушул 6 жылдын ичинде бул кыздын жетишкендиктери кыргыз кыз келиндерине бул үлгү болчудай жетишкендиктер. Мына ушундай кыздарыбыз менен сүйүнөлү. Ушундай кыздарыбыз өссүн. Колубуздан келишинче ошо уядан жакшынакай мигранттардан только жаман сөздү угузбай, колдон келишинче эми мына жакшынакай активный, ушундай авангардист, ушундай энтузиаст, ушундай биздин мыкты кыздарыбыз менен дагы сүйүнгөнгө Кудайым өзү жеткирсин. Өз оозунан сөздөрүн угалы. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга биринчиден сиздерге ийгилик, ордуңуз жакшы болсун. Мындай жумушка киришкенде биринчиде бир кишинин колунан эчтеке келбейт да, команда менен иштеш керек да. Баяркы барбай команда керек. Президент клубу команда болуш керек да, любой жердечи. Бүгүн көптөгөн суроолорума жооп ала алдым. Рахмат чоң сиздерге. Бияка келип иштегениме уже 6 жыл болду. Биринчиден сиздер менин макул эмесин баштап атпайсызбы? 25-ке чыгы чакты запрет кылыла депчи. Кыргызстандын облустун деп. Мен үй бүлөнүн эң улусумун. Өзүм бияка келип, 2-курстан Кыргызстандын окууну бүтүп, анан бияка келип тапшыргам да. Бияка келип тапшырган эмес, турат иштеп баштагам. Кыргызстанда кандай университет тапшырып, шапка сурашат. Бир жыл университет жок, бир шап өтө албайсың да. Контрактка барасың, бюджетке барасың, в любом случае должна оплатить по двойне или тройне акчасын беришиң керек. Бияка келип иштеп баштаганда өз күчү менен эле ишке кайрылбай эле, знакомыйларым кайрылбай эле барып окуп, мына быйыл буюрса университет бүтүп, кызыл диплом защитилет. Кыргызстанда бизде эки эле отделение бар, очное отделение и заочное отделение. А биякта Москвада бир чети жакшы экен, 3 отделение бар экен да, очное отделение, заочное отделение, третье отделение, очно-заочное отделение. Очно-заочное отделение, алар болсо 5 күн иштешет, допустим. 2 күн окуп аласың да, түшкө чейин окуйсуң, түштөн кийин сразу же практиканы бересиң да. Ошол абалда сиздер айтып атпайсызбы, Кыргызстандан тияктан бияка жибербегиле. Жок, жибериш керек. Мисал алсак, силер деле көчөдөн кетип баратканда кафелер бар да, сырты кооз аябай кымбат машиналар турат. Ичине киргенден коркот любой кишичи. Ошакка барып обед кылгандан коркосуң, туурабы? Биякта деле ошондой. Ичине кирсең, сыналары, тамактын баалары обычный эле столовойдун баасындай. Бирок сыртын эле жалтыратып коюшкан да. Университетте биякта бар, сырты калтырап, эптөө эле акча менен кириш керек да. Ичине кирсең, жакшы эле образование берет да. Бар биякта эле акчаны жете турчу, окуй алчу, контрактка арзан, бизге ылайыктуу университеттер бар.
предложение давайте силерге деле или параллельно мен бияқта фонд ачкам, благотворительный фонд мен иштешем. Бир жылдан ашты, көптөгөн жетиштиктерге жеттик. Буга чейин фондго иштегенде кандай любой жакка барсаң эле документ сурайт да. Юридический документ жок болгондуктан бул ачык Кыргызстан печать документ бүт бар деп турат. Кыргызстандагы именно жетим балдар үйлөрүнө жардам беребиз, анан каралар үйлөрүнө. Жардам бергенде фонд десе илма болушат да. Продукт алып барасың, бересиң, кийим бересиң, алып барасың. Ал продукттун эмне аталат? Бир ай жеп түгөнү. Кийим алып барасың, кийип, анан жыртылат да. Биздин фонд кичине башкача направлениеде иштешип келатабыз. Буга чейин мен деле өзүм билген эмесмин. Фонддор, частный фонддор аябай көп экен Кыргызстандачы. Государство бирдей жардам бербейт экен. Сиздер билсеңиздер керек же билбесеңиз керек, буга чейин өзүм билген эмесмин. Бизде 18 чыкканда эмне алыш керек? Паспорт алыш керек да. Без прописки даже bizde элементарно Кыргызстанда паспорты жок, жаш балдар көп экен да. Алар каяка барат, каяка окуйт, кайсы жумушка орношот. Ошол направлениеде бизде азыр не только продукты башка жагынан жардам бербейбиз, көптөгөн жактан жардам берип келатабыз. Допустим, бир студент келет, каяка тапшырарын билбейт. Москвадан деле бар, окугандарга желающих очень много да, просто аларга жол көрсөтүш керек. Ошол жактан кичине суранат элем сиздерге. Мүмкін болсо, мен деле номерин бериңиздер, биздин фонд аркылуу азыр 2 студент тапшырышты, параллельно окуп атышат, параллельно уже иштеп атышат да. Ошо чоң рахмат Ушундай шарттар болсо, жанагындай башыбызга иш түшкөн учурда кыргыз элибиз бири-бирин баягы салыштырууга өтөп эткенбиз да. Эмне үчүн мына ушундай кыялдай болгон кыздарыбыз бир башкача тепкичтерди басып атышат. А эмне үчүн кээ бир жаштарыбыз жанагындай туура эмес нерселерди кылып атат деген өзүңөр бүгүн аналитикалык дагы кече болду окшойт ага, Бул эң жакшы нерсе. Мына өсүш деген ушул жерден байкасак болот. Мына ушуга эми дагы бир жакшынакай кызыбыз бар. Мына Мерим Алтын. Мына, ой, Азиза. Азиза дагы өзүнүн ийгилиги менен бөлүшүп, ошо кыскача жакшынакай сүйлөп кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул жерде жолугуп отурган меймандар. Сиздерге мен биринчиден эле ыраазычылык, баарыңызга ушул алтындай убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер бул жерге. Чын эле айтканда, сиздер жөн келбедиңиздер, көп нерсени алдыңыздар, жакшы жагын. Менин аты жөнүм Азиза Калбекова, компания частный предприниматель, өзүм ишкермин, Москвага көз карандысыз дегенди түшүндүрөт. Мен сиздерди бул жерге 2 сөз сүйлөп кетишимдин себеби, көпчүлүк эле келиндериңиздер бар, кыздарыңыздар бар Москвада. Балалуу келиндер көп эле көрүп атабыз, көчөгө чыксак деле жүрүшөт, коляска менен жүргөндөр. Вот именно ошолор иштебей, үйдө отурушат, жолдошунун акчасын күтүп турабы. Мен ошол адамдардын башын бириктирип, азыр баласы бар, либо 3-өн, 4-өн алып келип алгандар көп эле көрөбүз квартирада. Иштебей үйдө отурушат, хозяйка болушат, көпчүлүк эле хозяйка болуп, хозяйка акча топтошот, адамдардын продуктасын чыгарып эле отурушат да. Ашыкча акча топтой албайт. Мындайча айтканда, эринин топтоп аткан акчасы болгону айылга, той ашка, той топуранын жаман тачылыкка кетип атат. Ошол себептен мен Кыргызстандан Москвага окуш үчүн келгенмин 2007-жылы. Өзүм азыр 27 жаштамын, 16 жашта келгенмин бул жака. 11-жылым кетет Москвада. Москвада мен эмнени бүттүм? Бул жакта мен приготовление технологду бүттүм, өзүм повармын, 7 жыл стажым бар. Ал эми экинчи окуум болсо банковский деланы бүттүм. Бул жакта Сбербанкынан өзүңүздөр билесиздер, ошол эле банковский дела менен. Анан иштеп көрсөм, айлыгы чын эле айдан айга бүтөбүз да. Кыргыздарды баары биз мигрант болгонубуздан айлыктарыбызды тең жарымынан азын беришет. Бизге 30%, бизге 70% төлөшөт дагы, 30% ушу Москвада калып атат да. Ошол себептен мен 3 окууну бүткөнүмө дагы карабастан, ал жумушта эмес, өзүм частный предприниматель болуп компанияда иштеймин, угуп келесиздер, компания аркылуу старший директормун, айлыгым 50.000, 21 күн сайын. Кимди бирөөдү кызыктырып, же келиним үйдө отурат эле, ушундай бизге эч кандай нацияның кереги жок, өзбек тажиктерди да иштегин ишке алат. Мусулмандар, негрлер иштеп атат, колу жок, буту жок, майып адамдар иштеп атат. Бизге болгон информация жеткириш, ошол адамдын речи боюнча адамдарга туура маалымат берүү. Ошол боюнча особенно мен келиндерге кайрылат элем, кыздарга кайрылат элем, үйдө отурган, иштебей отурган кантип жардам берсем болот, либо үйдө отурган балдарыма кошумча кантип акча тапсам болот. Ошол балдардын келечегине мен сиздерге азыр бир азыраак неме берип кетемин, визиткам төнүп калган экен, ошол үчүн сиздерге шашып жазып койдум.
ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Барыңыздар. Жумушту 14 жаштан баштап биздер кыздарды жумушка алабыз. Азыр айтып атасыздар көчөдө андай мындай башка жумуш, подработка деп түнү кетишип атат. Андай подработка эмес, бизде эртең менен саат 8ден кечки саат 8ге чейин күнүнө 1,5–1,700 айлык алса болот. 14 жаштан баштап катталганга мүмкүнчүлүк берилет компания предприниматель болгонго. Анын артынан бир жагы бар. Жаш кыздар үчүн, жаш келиндер үчүн эмес, эркек адамдар биздин кыргыз структурасынын башчысы Аскарали Турсункулов деген киши менен Икаят Мамакчулова деп биздин кыргыз башчыларыбыз баштаган бул компанияны айында 250 миң айлык алышат. Если ушуну ишенип ишенбей сиздерге сказка болушу мүмкүн, келиңиздер. Биз метро спортивныйдабыз, бул жактан толук маалыматты ушул телефондон ала аласыздар. Рахмат сиздерге, чоң Жамал эже, сизге ийгилик, ишиңизге дагы да өйдө коронавирус сизге адамда канчалык адам бир шакты кыйынчылыкка басып, экинчисин өтсө, үчүнчүсү дагы өйдөраак болот экен. Ошол үчүн сизге дагы да чоң эмен калайм. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эң сонун мына кандай жакшы. Мына бүгүн мына операторубуз биздин ушундай Москвадагы ар кандай сонун кечелердин баары Мадина кызыбызга берип турабыз. Акай көрсөңүздөр турса мына ораторский искусство жөнүндө да кыргыз билимдигинин алдында бир курсача окшойбуз. Эң жакшы мына ачылып атасыздар, биринчиден бүгүн Жамал эже сизди куттуктайм. Аябай баягы ишкер, энергичный аялсыз, баягы примерный аялдарды билесиз, айымдардын кыздардын арасында. Мен биринчиден ошо бул жерде отурган баардыгы эле жөнөкөй адамдар жок да, мындай айткандачы. Баарыңыздар эле таланттуу, баарыңыздар биринчиден энесиздер да. Мен ошо жанагы кечеги тема боюнча бир айта турган сунуштарым бар, ошон үчүн чыгып атайын. Базаркай айтты, бул жерде мен адашым Мадина туура айтты. Жанагы жаш келаткан кыздар Москвада башка коомдук уюмдар деле, клубдар деле түзүп атат да, мисалы Я деловая женщина деп. Же болбосо дагы бир жана чеберчилик боюнча, стилист боюнча да, вот например, ошого бир ар бир немеге направленияга өнөрчүлүк боюнча, мисалы ар бир адамдын өзүнүн шыгына жараша бир ушундай бир клубдар тууrak түзүлө берсе деген. Жамал эже менде ошол сиздерде комитеттин кабинети бар да. Кабинетте мисалы ушул турган өкүлдөр, мисалы коомчулук, Москвада коомчулук аялдар арасында, кыздар арасында сиздерди уктагандар аябай көп. Менен баягы журналист катары мен чындайм, сиздер мүмкүн таанып калышыңыздар мүмкүн. Мен журналистмин, оператормун, режиссермун. Москвада Звезда телеканалдарда ошол военный документальный фильм тартып жүрөм. Буга чейин ошо кыргыздардын проектилерине бир канчасында башкарып, чоң иштешип жүргөм. Мага бул нерселердин баардыгы баягы эл менен аралашып жүргөн үчүн мунун баардыгы мага дайым нерсе. Ошон үчүн баягы коомчулук менен иштегенде сиздер кандай иш аракеттерди ушундай кантип жайып тастар деген суроо бар да мендечи. Мисалы сиз Facebook аркылуу, Одноклассник аркылуу, WhatsApp аркылуу тараткан учурда деле, мисалы кафелерди 12ге чейин деп атасыздар, же болбосо кафелерди жаптырып турган сунуштар болуп, сиздер мисалы кече YouTube шериге барыптыр, аябай сонун жакшы болуптур, негизи элдер чогулгандычы. Ошол сыяктуу эле бир чогулуштар болгон учурда эл арасына келгендерди көбүрөөк чакырганга аракет кылсаңыздар, анан бир кичинекей бир жана брошюрка сыяктуу болобу, 4 парак болсо дагы ушундай. Вот аялдар деп туруп, аялдар укугу бузулбаш үчүн Москвада особенно ошол жаштар көп келет да. Жаштарды жибербегиле дейсиңер. Аял кишинин энергетикасы жаштыгында болот. Ал жаш өткөн сайын энергиясы жогору берет. Баягы өзүнөн таштайт, баягы бала менен болот. Иштегени келем деп аткан себеби ошол да. Ошо жаш кезинде иштеп атып, ошо творческий жактарын да ошол мезгилде ача алат. Ошон үчүн наоборот, жаш келген ата-энесине угуду именно ошол тууралуу айтып атпаймынбы? Бизде мисалы башка мамлекеттерге барганда, сиз мисалы Германияны айтып атасыз. Вот Германияга барган кыргыздар башка, Россиянын аймагынан башка жака барган кыргыздардын ал акыбалы башка сөз.
себеби ал укуктук маселелери башкача корголот. Себеби бияктан жөнөгөндө, айылдан жөнөгөндө виза алат. Каерде жайгашат, эмне кылат, ал тууралуу кой туруңуз азыр айтыңыз. Азыр мен да сөз айтып алайын. Азыр жерде айтып кетчүмүн, жаштарды бияка жөнөтпөө керек депчи, ошол жагында мен да кошулбаймын. Наоборот, жаштарды жөнөтүп, тарбия кылып, анан жөнөтүш керек да. 40ка кирген киши келип деле тарбиясы жок болсо, ал ойго мен кошула албайм. Жаштыгынан тарбия кылып туруп жибере бериш керек. Только туура тарбия менен келсе, ошол мисалы үчүн 18-де кирген кыз ошо ресторанда иштесе, элге, журтка, мына пенсионерлерге 50 миңден акча салып турат, KFC'де иштеген кыздарчы. Ага мен наоборот эметем. Бирок тарбия менен келсе, тарбия көргөн кыздар келиш керек. Мен ушул жерде сунушту айтып атпайбы? Бул жерде ошол башка мамлекеттерге жиберген сыяктуу эле кыздардын арасында жаштарды жибергенден сыяктуу эле. Бул жерде ким туура айтып атасың, акын ким? Кыял. Жаштар келсин, окусун, наоборот, ушул жакта окуган кыргыздар, кыздар, аялдар Кыргызстанга көп салынып кошотканын биз байкап эле жүрөбүз. Мисалы, элчиликке эле мындай давить этип атабыз да, элчилик кылбайт, коомчулук көбүнчө ошентебиз да. А на самом деле көпчүлүгү биякта гражданствоны алып алгандан кийин элчилик алакка тиешеси жок болуп калат. Себеби жана ошого мүчө болуп киришиңер менен куттуктап кетем. Өзümün ecem жердешимде болуп. Ысык-Көл коомунан келди. Ысык-Көл коомунан келдим. Onu айтып кеттим окшойт. Денсаулыгыңызды караңыз. Денсаулыгыңыз болсо калганын баары болот. Сууну сиңген жерге айт дейт. Сиңген жерге уй дейт. Сөздү уккан кишиге айт дейт. Ошондой эле сиз баарыбыздын ушул кыргыз элибиздин алдында ушунчалык авторитетиңиз өтүп, элге сиңим болгон элдин баары ишеним актаган үчүн сизди коюп атат ушул жакачы. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Эч качан жаман көрбөңүз, ушу жумушту баары сизге ишенип берип аткандан кийин только алгайды. Аркаңарда биз да күрөш болуп колдоп турганга аракет кылабыз. Аракет кылабыз эмес, мен кылам, обязательно. Ачканбыз. Ошо бекил жактан 2-3 кишиге биз жардам бердик да. Эми азыр ушул данный момент Ысык-Көлдүк ошо балыкчыдан болот экен, бир кыз уже 3-чү жолу операция болуп атат. 1,5 айдын ичинде. Ошол кызга уже азыр Кыргызстанда жалгыз эле апасы бар экен, биякта эч кимиси жок экен. Ал кыз ошо апасын багам деп эле келген окшойт жакачы. Азыр ошо больницадан врачтар кайра эле акча сурап, эмненин үстүнөн чыгып атат билбейм. Ошол кызга акча чогултуп берип койсокпу деген оюм кетип аткан. Себеби менде кайрымдуу коомдо азыр көбү Кыргызстанда болуп атат да. Болбосо кайрымдуу коомдун ичинен эле ошо өзүбүз чогултуп бир эмесине кыжалаттан чыгып эме кылып коюп атканбыз. Анан эми ушул кызга бир жардам берип койсокпу деген оюм менен эле кошо сизди кошо куттуктап коеюн деп эле келдим. Колуңуздан кетишти. Азыр мен сунуш кирип коюнутум. Ошо бул Москвалык кыргыздардын арасында бул аялдар маселеси оор деп айтпакчы. Оор чоң. Анан ошол аялдар комитетинин башында Жамал шайланып атасың. Бул сен жалгыз гана аткарбашың керек да. Жалгыз күч келбеш үчүн. Мына коомдор ачыладыбы? Нарын, Талас, Ысык-Көл, мына 60тан ашык коом бар жатат. Мисалы азыр Нарын деген коомунда структураларга бөлүнгөн аялдар комитети иштейт биздечи. Ошондой ар бир коомдо аялдар комитетинин башында анан иш алып барса сага жеңилдик болот. Ошол ар бир коом аркылуу ар бир коомдо мүчөлөр бар. Мисалы мына карапайым элдин катмарына биздин азыр чогулган айтылган сөздөрүбүз толук жетпей калат. Мына ушул эле чөйрө болсо башкалар укпай калат да. Укпай калат дагы жанагындай кафелерге барат. Болгон энергиясын
ошондой нерселерге жумшап дагы терс көрүнүштөр пайда болуп атат. Коомчулукка толук жеткириш үчүн ар бир коомдун ушундай аялдар комитети менен толук кандуу ишти алып барсаңыздар туура го деп айта алам. Эң туура, эң туура. Аны менен бирдикте дагы ошол комитетке өзүнүн структурасын бекитсеңер, анан кеңири жайылып, мындай ар бир тармакка жооптуу айымдардан бекитип, анан ал секторлорго бөлүп, сектор башчыларын шайлап алып кетсеңер жакшы болот. Иш алдыга жылат деп коеюн. Жерден кетсең дагы өкмөт антпайт, өкмөт мынтпайт деген сөзүнө сен өзүң мен Кыргызстанга эмне салым коштум эле деген сөздү үйрөн деп айткандай үйрөтөлчү ошону. Кыргызстанга мен эмне кылдым эле, эмне кошумча коштум. Жалгыз мына мисалы үчүн президентти коюп койдук, баарыбыз барып эле түштүшүнөн күтүп атабыз. Президенттин аркасынан жөлөш кылбосо керек болуп кандай окат кылып атабыз? Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, тамагыңыздар тартуу болсун. Мен дагы бир оз айтып кете турган нерсе, жанагы балдарым тууралуу айтып кеттим. Ошол эң кичинекей баламды справочын дагы жеткирип коеюн деп чыгып атам сиздердин алдыңыздарчы. Ал менин балам Москвада юридический российский компанияда иштегени менен баары бир жаны, дили, мекенин аябай сүйөт экен, кыргызым дейт экен. Ошон үчүн ушундай чогулуу жерлерге барганда дайыма менден суранат да, апа мен Россиянын компаниясында иштеген менен, Кыргызстандын гражданинимен. Бирок Россиянын компаниясында Кыргызстандыгымдын, кыргызымдын укугун коргогонго мен аракет жасаймын деген үчүн мен мэрим кызыбызды эмесин тагдырын ошол айтат элем да. Анан российский компания десе ойлоңуздар аябай чоң сурайт же аябай кымбат сурайт деп. Жок, ал өзлөрүнүн жумушуна каратып тарифин карайт экен дагы. Ошонун ичинде дагы именно өзүнүн жердеши, өзүнө караштуу ошол дагы эске алып туруп, мүмкүн болушунча мына кече Нурландын эмеси боюнча деле жумуш иштери боюнча 600 российский компания 600 сураса, булар 200-250 миң арзан ишин карап бергенге макулдугун алды да ошо өзүнүн компаниясында. Мен деле оюм ушул, азыр мына кызыбызга мына акчадан дейбизби, ушундай материалдык эмес моралдык жактан поддержка берсек деле, мына ошол мен Завтарбек баламдын аты, Завтарбектин дагы бир кичине болсо дагы ушул кызга жардам тийсе, ал өзүнчө мындай удовольствие алат демекчимин да. Ошо кыргызстандыгыма, кыргызыма жардам тийсе деген үмүттө ушул жерде окуп иштеп атат. Рахмат. Бул нерселердин бардыгын биз байланыштырып туруп ошол протокол түзүп, жакшынакай ушул биринчи ошо Кыргызстан кыргыз биримдиги коомдук уюмунун ошо ыйылкы жылдагы ошо мен жетекчи болгондон берки биринчи чогулушу тууралуу отчет беребиз. Мына ошол отчеттордун бардыгына ушул бардык сунуш пикирлериңиздерди, жылуу жакшынакай сөздөрүңөрдүн бардыгын кабыл алабыз. Каршылыктар болсо дагы кабыл алабыз. Бардык келгениңиздерге чоң рахмат. Дайыма биргеликте бололу, кыргыз элим, кыргыз кыз келиндерин алдыга жылдыра берели. Мына авангардта биз алдыга дайыма өсө берели. Чоң рахмат. Гүлназ иш баштап атат жанагы айтсам, өзүңүздөрдүн фондду кылып алсаңыздар, башталышына биринчи болуп мен Озмоксу Төлөбей бир карта ачып 4-5 конторго коюп койсоңор эле кирип чыккан акчалар өзү көрүнүп турат. Акчаңар көп болсо үйдө чыгып субсидия аласың. Жок дегенде могу кыздарга анча-мынча сейлеп кылып, же болбосо бир чогулган жерлерде суу пучканыңга деле баргакчы керек. Мына азыр мына кыздардын немесиге акыркы убакта кыргыз биримдиги көп жерлерди акча төлөбөй эле сүйлөшүп эле чогултуп атат. Ошондо эки жерде болду. Өткөндө 31-нде чогулган чоң айрымдагы кыргыз биримдиги сүйлөшүп залды бекер алып берди. Ошондой кылсак болот экен да. Бирок кичине фондду кылып алсаңар анан дагы чоңоюңар, кеңейиңер. Андан кыздар айткандай жамандыкка эмес, жакшылыкка дагы
кетет эле Эмне жакшылыкка деп чогулсак, жакшылыкка буйрат, жамандыкка деп чогулсак, жамандыкка буйрат. Ошондо санаран биз анча-мынча бирде бизнес малдар бар, медцентрлер бар, кафелер бар. Ошолорго да кайрылат мындай кондуктор түзүлдү. Ошо анча жардам берилсе, ягында көбүнчө жардам беришет. Мына форумда деле топтор Карыз форумунда ошолор айрылып эле Карыз деген 500-600 миң сондай топтор бар. Ошол акчалар өз керек да болчу. Акчаңар болсо дагы кичине өзүңөр да кенендир келип. Мына жанагы бир кызга жардам сурап атат. Бүгүн дагы Роза чалып Кыргызстандан Сахалинде бирөөбүз барып өтүп кетти. Андан жакта базарга айрылдык. Ошондойдон эле топтук көсөгөл болот. Кичинекей карта акчаңар 50 сомдон болобу, 100 сомдон болобу. Жанагы ден дел деп каналда ар күн четиректе мен ошо ар четирек сайын 50 сомдон эле отуруп турам. Постоянно благодарность берет. 6 миллион, 7 миллион сом операция болуп балдар сатып атпайт. Ошондой кылса болот, сен бойло ушунча кыргыз болуп калды. Дагы бир жолу Жамалды куттуктайм, баарыңыздарды куттуктайм. Каалайм, мен ойлойм бул кыргыз брендиги деген 20 жылга жакындап калды. Биз Дом национальностьта башка организацияларда бардыгына регистрация жасалат. Интернетте Гүлнастан алып билдиргендер болсо сайтына кирип карасаңар жаңылыктар бар. Наркотик полициянын ичинде болот Армак деген жигит кара чыган дегендер структурасы бар, бардыгы бар. Ошону өскөрүп бир-бирибизге жардам берели. Жамандыкта эле болбосо жакшылыкта да чогуу жакшылык тартабыз. Эгер калан жакшылык кошумчалап коеюн. Мен дагы азыр моментти пайдаланып, мен дагы ушул момент баягы атын атаса куту сүйүнөт дейт. Бүгүн Жамалдын ушунча биздин алдыбызга келип ушундай чоң милдеттеме алып отурган үчүн чексиз кубанычтабыз. Жамалдын колунан бардык нерсе келет. Биз ушу отургандар баарыбыз кубаттайбыз. Ар кимибиздин канча деген тааныштарыбыз бар. Анан мен дагы айтып өтмөкчүмүн, жанагы адамга жол айылдан башталат деп да. Биринчиден биз ар кимибиз өзүбүз үлгү болушубуз керек. Анан бирөөгө акыл насаат айта алабыз деген ойдомун. Кандай десиңер? Туура. Ошон үчүн аялдык касиетибизди көрсөтүп биз ушунчалык жакшы өзүбүздү биринчи көрсөтө алайлык, анан кийин калганын кубаттайлык. Анан эми мен ушул немеден пайдаланып туруп жакшы дуа кылып кетсек, тамагыңарды жеп атасыңар, мына ошончо дагы алдын ала дуа кылып коелу. Мен айтмак элем, ошо Жамалга Кудай Таалам пайгамбар батасын берсин, бай дөөлөтүн берсин, өтпөс өмүр берсин, кең дөөлөт берсин. Алла деген сайын агылып, омадың келсин, Кудай деген сайын куюлуп, дөөлөтүң келсин. Алладан эмнени тилек кылган болсоң, Кудай Таалам ошо тилектериңе кабыл кылсын. Алты саан такта бол, ай көрүнгөн такта бол, алты уулдун энеси курманжандай такта бол. Жалпы элим, жалпы апалар, сиздер менен бирге, жалпы кыргыз элинден аял запты сиздер менен бирге. Сиздерге мен разымын. Ошон үчүн урматтуу айымдар, бардыңарга мен ден соолукка алап кетем. Бар болгула, бай болгула, бир добуштан жанагы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей, бардыгыбыз бир добуштан колдоп, ушу кыргыз аялдар комитетин өстүрөлүк, бардыгыбыз кыргыз элибизге кызмат кыла берели ата мекенге.